Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel âkıbetu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kezekteki fıkh sabahımız başlayız. Bugün sizler menen kelişimlerde ötöbüz. Murşidul Hayran kitabında mınday deydi. Al faslul avval, birinci bölüm. Buga çeyin biz bu çeyinki sabahımızda adam bir nersege ие чыгуунун жолдорун өткөнбүз. Демек, мүлккө 3 жол менен ие чыгат деп айттык. Биринчиси алистила, колго алуу менен мубах болгон нерсени колго алуу менен ие чыгуу. Экинчиси бул мүлктөн мүлккө өткөрүү менен ие чыгуу дедик. Мисалы, сатып алуу деген сыяктуу. Үчүнчүсү мурас аркылуу ие чыгуу болду. Эми бүгүн ошолордун биринчиси болгон соода келишимдери жана белектер маселесинде келишимдер, жалпы эле келишимдер жөнүндө сөз кылабыз. Негизи келишим деген сөз араб тилинде аля акыт же окут деп аталат. Көптүк түрү акыт деген сөз кийин орус тилине, кыргыз тилинде акт деген мааниде кирген. Ошол акт бул келишим деп аталат. Негизи акада деген сөз байлоо. Мисалы, акатту аля калби десе, жүрөгүмө бир нерсени байлап алдым, жүрөгүмө бир нерсени жакын тутуп алдым деген мааниде. Ошодон улам жанагы мусулмандардын ишеними дагы акыйда деп аталат. Акыйда деп ишенимди айтабыз. Демек, байлануу, бир нерсеге берилүү, бир нерсени өзүнө зарыл тутуу, ошол акада деген сөздөн келип чыгат экен. Ошондой эле мисалы бул келишим, убада деген дагы маанилерде болот. Сөзсүз келишим сөз менен сөздүн байланышы болот. Биз байланыш деп атпайбызбы? Демек, келишим деген сөз менен сөздүн байланышы. Бул кандай? Сөз менен сөз байланышса, мен бул китепти саттым десем, мен бул китепти алдым деп экинчи адам айтса, демек, саттым, алдым деген сөз бир нерседе жүрүп. Бул жерде сөздөр бири-бирине байланып, келишимди түзүлүп акт. Демек, ушул байланыштан улам өкүмдөр пайда болот. Бул өкүм мүлк, бул китеп мисалы бир адамдан экинчи адамга өтүүсү. Ошол келишимдин өкүмү болуп калды. Ушул келишимдер лазим, гойру лазим деп дагы бөлүнөт. Мисалы, окуду лазима деп биз сөзсүз кылына турган келишимдерди айтабыз. Мисалга айтса, мындай кылалы. Азыр келишимдердин баарын бөлүп алалы. Биринчи, келишимдер лазим, гойру лазим болуп бөлүнөт экен. Лазим деген сөзсүз аткарылыш милдет болгон, анан аткарылыш милдет эмес болуп экиге бөлүнөт экен. Ошондой эле аткарылышы милдет болгон келишимдер өзү дагы ичинде эки тарап тең аткаруусу милдет болгон, лазим болгон келишим болот. Анан экинчиси эки тарап тең аткаруу уруксат болгон, жайыз болгон келишимдер болот. Үчүнчүсү, бир тарап аткарууга милдеттүү, бир тарап аткарууга уруксат болгон милдет болот. Бул окудун такуну жайзатан мин ахадил жанибейни болот. Ошондой эле мисалга айтсак, эми биринчи мисалга эки тарап тең аткарууга милдеттүү болгон мисалдар. Булар соода, бай. Мисалы, бирөө бир нерсени сатты. Бирөө нанды кардарга сатты. Ошондо саттым, сатып алдым деген сөздөр айткандан кийин, бул келишимдер байлангандан кийин, демек өкүмү бул нан экинчи тараптын кардардын мүлкүнө өтүш керек. Ошондо кардар эгер акча берүүгө милдеттүү болуп калат буга, ал эми сатуучу нанды берүүгө милдеттүү болуп калат. Ошондо бул келишимди биз лазим деп атадык. Эки тарап тең өз айткан убадасын аткаруу зарыл болду. Экинчи мисалга айтсак, экинчи нерсеге мисал айтсак, экинчи нерсеси кандай болду? Бир тараптан аткаруу милдет болду, экинчи тарапка уруксат болду. Кааласа аткарат, кааласа аткарбайт. Буну биз васыя ария деген сыяктуу айтабыз. Ошондо мисалы бир адам мол китепти бирөө экинчи адамга убактылуу берип турду.
бирок берүүгө милдеттүү эмес эле. Мисалы Балтабай Тешебайга бул китепти убактылуу берип турат. Берүүгө милдеттүү эмес. Ошондо кааласа берет, убактылуу, кааласа бербейт. Бекер, акысы жок. Ал эми Балтабай Тешебайга китепти бергенден кийин, ал Тешебай китепти алгандан кийин китеп Тешебайдын мүлкүнө өтүп кетти, өткөн жок. Убактылуу эле пайдаланууга берип турду. Ария деп коет буну. Демек, буну кайра кайтарып берүүсү Тешебайдын милдеттүү болуп калат. Демек, бул келишимде бир тарап милдеттүү эмес, кааласа кылат, кааласа кылбайт, кааласа берет, кааласа бербейт убактылуу. Экинчи тарап, мисалы Тешебай бул китепти алгандан кийин кайра кайтарып берүүсү милдет болуп калды. Ушундай мисал кылсак болот, иншалла. Кийин дагы бир мисалы Рахин менен Муртахиндин мисалы. Бирөө Балтабай Тешебайга карыз, 100 000 сом карыз. Анан карызын төлөй албай атат. Мен же карыз алганы келди, Тешебай бербей атат карызга. Анан Балтабай айтат: Тешебай, менин 100 000 сомдук китебим бар. Ушул китепти сага мен жандай залог кылып берип турайын. Рахын кылып берип турайын. Ал эми сен мага карыз бер. Ошол карызды кийин кайтарып берем, анан мага кайра залог кылып берген китебимди кайтарып бересиң. Эгер бербей калсам, анда бул китепти сатып туруп, ошол карызды жаба турган, мисалы, деңгээлин алып туруп, ашып калса кайтарып бересиң дейбиз. Мисалды бир аз чоңураак айтып алып турубуз, 100 000 сом деп. Эми ошондой деле көп томдук китептер болот, мисалы. Мейли. Ошондо бул жерде эмне болот? Бул жерде карыз алып атканда Тешебайга күрөө берип атат, залог берип атат. Бул кааласа берип атат. Анан Тешебай кааласа ошол залогду алат, кааласа албайт. Ал эми алгандан кийин кайра берүүгө милдеттүү, эгер акчасын кайтарып берсе. Ошондо дагы демек келишимдер эки түрдүү болот дедик. Лазим, гойру лазим. Бул жакта лазим бир эле тараптан болуп атат. Кааласа кабыл кылбайт, кааласа кабыл кылат. Кабыл кылгандан кийин кайра бериши лазим болуп калат, зарыл болуп калат. Буга дагы кайсы нерсени мисал кылсак болот? Буга мисалы бирөө карыз болсо, Балтабай Тешебайга карыз 100 000 сом. Анан карызын доолоп атканда башында мындай кылалычы: Балтабай Тешебайдан 100 000 сом карыз сураган. Анан Тешебай бергиси келген эмес, анткени Балтабай төлөбөй коюшу мүмкүн. Бирок Балтабай башка бир адамды алып келди. Мисалы, Кудай кулду алып келди да айтты Балтабай: Тешебай, мага 100 000 сом карызга берип тур. Эгер мен төлөй албасам, мына Кудай кул турат, бул сөз берет. Бунун көзүнчө мен сөз берем, төлөймүн деп дейт. Анан Кудай кул гарантия болуп өтөт: Тешебай, Балтабайга 100 000 сом карыз берип тур. Эгер бул төлөй албаса, мына мен сага ошол акчаны төлөп берем. Бул бала бирок төлөйт өзү, буга мен көзүм жетет. Эгер корксоң, анда мен кепил болуп бере алам деп кепилдикке өтөт. Ушуну кафил деп коет. Бул жерде бир канча маселе бар. Кудай кул эч кандай кызыкчылык албаш керек, мисалы акча албаш керек. Балтабайдан айтор гарант болуп өтүп берип атат, карызга берип тур деп. Ошондо бул Кудай кул буга гарант болушу Балтабайга милдеттүү эмес бага десе, негизи ал милдеттүү эмес, бирок кааласа ушул гарант болот. Буну поручитель деп коебуз, кааласа гарант болот. Гарант болгондон кийин, эгер Тешебай доолап келсе карызды Балтабайдан, Балтабай бербей койсо, анда Тешебай Кудай кулга барып деле акчасын доолай берсе болот. Ушул жерден ал поручитель болгондон кийин төлөө беришке милдеттүү болуп калат, эгер Балтабай төлөбөй койсо. Демек, ушундай дагы келишимдин түрлөрү бар экен. Демек, келишим түрлөрүндө лазим бир эле тараптан болуп калышы мүмкүн экен. Айта кетсек, жанагы арам болгон карыз алуунун жолдорунан болгон бул процентке карыз алуу, риба маселеси, сүткорлук маселеси албетте карызга алган бул жерде арам, ошого поручитель болуу дагы арам. Анткени алган адам, карызды алган адам төлөбөй койсо, поручитель мен төлөймүн деп аткандыгы үчүн Кудай астында дагы ошол карызды төлөп берүүгө милдеттүү болот.
Анан көбү сурай беришет, мисалы бирөөгө поручитель болдум эле, ал процентке акча алды эле, мен негизи алган эмесмин, жөн эле чогуу барып кол коюп койгом, эми ал төлөбөй атат, мен төлөшкө милдеттүүмүнбү дейт. Ооба, арам нерсени кылдың, бирок сен төлөшкө милдеттүүсүң. Анткени бул жердеги келишим лазим болгон келишимдерден болуп эсептелет. Ушундай келишимдердин түрлөрүн иншалла бул сабакта өтөбүз. Демек, келишим бул бир нерсеге убада берүү экен. Соода сатыкта мисалы саттым, алдым дегенде бул нерсени сага бердим деп убада кылгандай эле. Бул эки түрдүү болот экен, лазим, гойр лазим болот экен. Лазим болсо эки тараптан болушу мүмкүн экен, же эки тараптан тең гойр лазим болушу мүмкүн экен, же бир тараптан лазим, бир тараптан гойр лазим болушу мүмкүн экен. Мейли кеттик. Ясиху ан тумлакал а'яну би'ивадин ва бигойри ивадин. Эми Мухаммад Кадри Баш эмне дейт? Заттар ивадсыз жана ивады менен чыгарылат деп атат. Иваз дегенде ордуна бир нерсе берип, башкача айтканда бир нерсе бар, ошону башка бирөөгө берип атасың. Бергендигиң үчүн сен акы алсаң болот, же бекер берсең болот. Булардын баары мүлккө өтөт. Белек болсо мисалы, саваун канат акаран ау манкулан, айырмасы жок, бул кыймылдуу мүлкпү, кыймылсыз мүлкпү, айтор бир нерселерди алмашканда, соода кылганда акы менен же акысыз алмашсаң болот деген сөз болот. Чыкса болот деген сөз болот. Ятанаккалу милкул айнил мабиати лилмуштари бимуджаради хусули акдил муавадати ва вукуихи сахихан баттан нафидан лазиман. Эми сатып алынган товар, мабиа, кардардын мүлкүнө дароо өтүш керек соода жүрүшү менен дейт. Бул жерде соода дегени муавада деген сөз менен айтып атат. Сооданын дурус болушу менен, анан толук болушу менен, күчүнө кириши менен жана лазим болушу менен. Лазим деген сөздү мен жана түшүндүрдүм иншалла. Саваун канат акаран ау манкулан. Кыймылсыз мүлк болобу, кыймылдуу мүлк болобу айырмасы жок. Бул жерде биз сооданын өкүмүн айттык. Соода деп эмнени айтабыз? Соода деп бир тарап шариатта баалуу деп эсептелген нерсени экинчи тарапка берсе, анын ордуна шариатта баалуу деп эсептелген нерсени алса, экөө тең ыраазы болсо, ушул соода деп аталат. Эми демек сөзсүз бул жерде товардын кардарга мүлк катары өтүшү жана акчанын, ошол сатып алынган акчанын тигин баасы сатуучуга мүлк катары өтүшү шарт экен. Мунсуз соода болбойт. Бирок мындан дагы башка бир канча шарттар бар соодада. Ошон үчүн эгер соода дурус болсо, анда ушундай өкүмдөр жайыз болот дедик. Соода демек кээде дурус болот экен, сахих болот экен шариатта, кээде фасид болот экен, кээде батыл болот. Сиздер менен эми кыскача ушулар жөнүндө айтабыз. Сахих деген дурус деген сөз, жанагы мен мисал кылгандай. Эми батыл деген сөз бул шариатта негизи дагы, сыпаты дагы жок нерселер батыл болот. Мисалы, арак бул шариатта баалуу деп эсептелбеген нерсе. Эгер магазинде бир эже арак сатып атса, 100 грамм арак сатып, анын ордуна 100 сом алган болсо, ошол алган 100 сому, чөнтөгүнө түшкөн 100 сому эч нерсеси жок эле ага келип калган болот дагы, ордуна бул эч нерсе берген жок. Анткени бул эже берген арак шариатта баалуу деп эсептелбегендиктен ал жок эсе болду дагы, башка бирөөнүн акчасы чөнтөгүндө жүргөн болот. Ошол 100 сомго барып самса алып жесе, арам самса жеген болуп калат деп мурунку сабактарда айтканбыз. Эми демек бул жерде аслында негизинде соода жок болот. Каяктан? Анткени баалуу деп эсептелбей жатат. Арак баалуу деп эсептелбей жатат шариатта. Демек ушундай батыл болгондагы соодалар болот экен. Бул батылга мисал болду. Дагы айтам, батыл деп негизи дагы, сыпаты дагы шариатта жок нерселерге айтабыз. Эми кээде соода фасид болуп калышы мүмкүн. Бузулган, бузуку соода болуп калышы мүмкүн. Фасид соода деп эмнени айтабыз? Фасид соода деп негизи шариатта бар, бирок сыпаты шариатка туура келбейт.
Ошондо мисалы бирөө машина сатты. Машина сатса, ага акча алса, бул шариатта уруксат. Демек, машина кардарга кетти, кардардан акча сатуучуга келди. Бирок бузуку болуп калышы мүмкүн, фасид соода болуп калышы мүмкүн. Ал шарттары туура эмес болсо, мисалы, машинаны саттым мен 1 жылга десе, же машинаны саттым бир шарт менен кайра кийин мага сатасын сата турган болсоң десе, же машинаны саттым бирок жума күн сайын аны минбейсиң десе, же машинаны саттым бирок кийин менден бул машинанын запчастарын сатып алышың керек деген шарт койсо. Бул көп аябай мындай шарттар, бузуку шарттар, же машинаны саттым бирок мага берип турасың бир жумада бир күн деген шарттарды коюу менен жана сатып алган адам кардар толук ээ чыкпай калат ал машинага. Толук ээ чыкпайт, ошондуктан бул жердеги коюлган шарт туура эмес, фасид болот. Демек, негизинде соода бар. Машинаны сатса болот, ордуна акча алса болот. Бирок сыпаты туура эмес болуп калат, бул жерде койгон шарты туура эмес болуп калат. Ушундай дагы соодалар болот. Бул албетте шариатта дурус эмес. Ошондой эле макру соода болот. Макру соода дегенде, мисалы, жума намазына азан айтылып атса, ошол азан айтылып аткан кезде магазинден бир нерсе сатып алып атсаң, ошол сатып алган нерсең сенин мүлкүңө өтөт, берген акчаң анын мүлкүсүнө өтөт, сатуучунун. Бирок экөөңөр жумага барбай соода кылып аткандыгыңар үчүн, силердин соодаңар жумага баруудан силерди тосуп тургандыгы үчүн ал кылган амалыңар макру болуп калат, күнөө болуп калат. Ошондой эле мисалы мавкуф соодасы болушу мүмкүн. Мавкуф соодасы эмне? Мавкуф соодасы бирөө өзүнүн мүлкүндөгү болбогон нерсени башка бирөөгө сатып жиберет. Мисалы, бирөөнүн машинасын алат дагы барып туруп, машина дегенде болбой калат экенбиз, ал жерде регистрация керек. Бирөө мисалы могул китепти алды дагы барып башка бир экинчи адамга сатып жиберди. Бирок бул китеп менин китебим болчу. Экинчи тарап, үчүнчү тарапка сатып жиберди. Менин кабарым жок. Ошондо бул соода байландыбы, байланбадыбы? Соода байланды. Бирок күчүнө кирүүсү үчүн менин уруксатым керек. Ээсинин уруксаты керек. Бул мындай соодаларды мавкуф соода деп коебуз. Жанагы фудули кылган адам, ортодо бир адам, башка бир адам бир нерсени сатып жиберсе, чыныгы ээси эгер макул болсо, мисалы, бул китепти 1 майда саткан. Анан ээси мен 10 майда билип атам китебим сатылгандыгы жөнүндө. Ал эми 1 майдан бери башка адам бул китепти көтөрүп жүрөт. Ошондо мен макул болбошум мүмкүн. Демек, жана саткан адам кайра китепти алып келип бериши керек мага, акчасын кайтарып бериш керек, же макул болушу мүмкүн. Макул болсом, 5-inde макул болсом, мисалы, анда 1-индеги соода өз күчүн жоготпой калып калат. 1-инен баштап ээ чыкты болуп эсептелет. Айтор мавкуф соодасы бар. Кийинкиси лазим, гойру лазим соодалары бар. Булардын баарын айттык иншалла. Эми лазим, гойру лазим дегенде адам акыл эстүү болуш керек. Эгер акыл эси толук болбосо, жаш бала соода кылса, анын соодасы дагы жанагы андан чоң адамдын макулдугуна токтоп турат деп айтканбыз. Жалпысынан алып караганда 8 шарт бар соодада. Ошол 8 шарттар баары бар болсо, ошондо соода дурус, күчкө ээ, анан аткарылыш керек болгон лазим соода болот. Биринчиси, сунуш менен кабыл алуу экөө бир нерседе болуш керек. Мисалы, мен бул китепти сатып атсам, менден алып аткан кардар дагы ушул китепти максат кылып айтыш керек. Китепти саттым дегенде, китепти алдым дегенде. Бирок мен бул китепти жөнүндө сүйлөп атсам, кардар башка китепти айтып жатса, анда соода жүрбөйт. Демек, сунуштоо менен кабыл алуу бир нерседе болуш керек. Экинчиси, иттихадул маджлис, сөз бүтүш керек, бир башталып бир бүтүш керек. Мисалы, соода жөнүндө сөз башталып туруп, анан соода кылып бүткөндөн кийин ошондо иттихадул маджлис болот. Эгер сүйлөшүп атабыз, китепти сатамын деп айтып атамын, Балтабай китепти аламын деп сүйлөп атат, бирок алдым деп айткан жок. Экөөбүз тарап кеттик. Мында соода жүргөн жок. Демек, соода аягына чыгыш үчүн жанагы келишим болуп, кол алышуу болуш керек. Кол алышуу болбосо да эми макулдашуу болуш керек. Саттым, алдым деген. Үчүнчүсү, сатылып жаткан товар бар болуш керек. Эмне жөнүндө сөз кылып атабыз? Мисалы, бул китеп жөнүндө сөз кылып атсак, бул китеп менде бар болуш керек. Базардагы китепти мен сатып
башка бирөөгө, анан токтоп тур деп базардан барып сатып алып, кийин келип сатсаң бул болбой калат. Товар, турган товар болуш керек. Мисалы мындай болуп калат да, кээде базарга барсаң, бут кийим ала турган болсоң, сага чак келген жанагы размер жок болуп калат дагы, токтоп тур, мен азыр бир размер чоң алам деп алып келем деп туруп, барып башка бир магазинден алып келиш мүмкүн, мисалы сатуучу, анан кийип көрөсүң, бутуңа туура келет, анан саттым алдым деп соода жүрүп кете берет. Ошондо өзүнүн мүлкүндө болбогон соода, болбогон бут кийимди, ботинканы сырттан алып келди го, бул соода жүрөбү жүрбөйбү деген маселе туулат. Мындай соодада мисалы сатуучулар бири-бири менен келишип алышса, эгер мен алып кеткен болсом, мындай баада алам деп келишип алган болсо, анда ал жүрө берет. Башкача айтканда, ал сага алып келатканда уже сатып алдым, эгер бул кардар менден алса, мен сенден алам деген шарт менен алып келип саткан болот. Буну эми мисал катары айтып кеттик иншалла. Демек, биринчи шарты сунуштоо менен кабыл алуу бир нерседе болуш керек, экинчи шарты сөз толук бүтүш керек, үчүнчү шарты сатылып жаткан товар бар болуш керек. Үчүнчү шарты, төртүнчү шарты сатылып жаткан товар сатуучунун мүлкүндө болуш керек. Жана алып жаткан киши, сатып алуучу кардардын акчасы анын өзүнүн мүлкү болуш керек. Бул эми түшүнүктүү эле. Бирок бул жерде дагы бир исключениялар бар. Мисалы, орун басары болуп калышы мүмкүн, өзүнүн буюмун эмес, башка бирөөнүн буюмун сатып атышы мүмкүн. Анда кожоюндун уруксаты керек болот дедик. Анда же өкүл болот, же кепил болот, же фудули болуп калса, уруксат болуп өтө берет деп бул жөнүндө бир аз сөз кылдык иншалла. Бешинчи шарты, соода дурус болуунун бешинчи шарты, бар болсо дагы аны колго тапшыруу мүмкүнчүлүгү болуш керек. Мисалы, бул китеп менде бар, бирок мен буну колуна тапшыра албайм. Же менин бир уюм бар жайлоодо, аны бирөөгө сатып атамын, бирок азыр алып келип тапшыра албайм, жайлоодо жүрөт, тутуп келишим керек, кармап келишим керек, мисалычы. Ошол сыяктуу соодалар дурус эмес болуп калат. Ошондо тапшырып, колго тапшыруу мүмкүнчүлүгү болуш керек. Ушул бешинчи шарт болду. Мындай соодалар болуп калат экен. Уюм 100 000 сом, бирок жоголуп кеткен, таппай атам, ушул эле жайлоодо болсо керек, сен барып табып алсаң 50 000 сомго алсаң болот деген соода жүрбөйт. Анткени бул жерде тапшырган жок. Анан табабы таппай белгисиз болгондуктан. Эми жетинчи шарт соода дурус болуштун жетинчиси, сатылып жаткан товар анык болуш керек. Анык дегенде ал эмне, анын көлөмү канча, түсү канча, булардын баары ачык болуш керек. Талаш тартышууга алып барбай турган болуш керек. Мисалы, белгилүү бир нерсени сатыш керек. Эгер онлайн сатып алып атсаң, мисалы, бүт бардык параметрлер жазылыш керек. Бул мындай пластиктен жазылган, мотору мындай, мисалы, же программасы мындай. Эгер онлайн сатып алып аткан болсоңуз, ошол анан сиздин колуңузга түшкөн товар дал ошол сыпатталган, жанагы белгилүү болгон сыпаттарга барабар болуш керек, сыпаттагыдай болуш керек. Демек, жетинчи шарт бул сатылып жаткан товар белгилүү болуш керек бардык тарабынан. Алтынчы шарт болду. Жетинчи шарт, акчасы белгилүү болуш керек. Сен мисалы бул китепти сатып атсаң, 100 сомго сатып атамын десең, ошол 100 сом анык болуш керек. Китепти саттым десем, алдым деп коюп, анан китепти алып кетип калып, бирок канча сомго алганы белгисиз болсо, андай соода дурус эмес. Сатылып жаткан товар, анан сатылып алынып жаткан сумма белгилүү болуш керек, талаш тартышууга алып барбай турган деңгээлде. Эми 8-чи жана акыркы шарттардан бул соодада карар болбош керек. Карар деген белгисиздик. Мисалы, бооз кунаажынды сатып жатам дейсиң, курсагы чоң экен. Мисалы, бооз кунаажын бул кунаажынды 120 000 сатамын. Ал эми бооз эмес тиги башка кунаажынды 100 000 сатамын деп сатканга болбойт экен. Башкача айтканда, анын бооздугун, боюнда бардыгын шарт кылып туруп сатуу туура эмес. Анткени ал төрөлүшү мүмкүн, төрөбөй калышы мүмкүн, тубай калышы мүмкүн. Мисалы, же ичиндеги жана ичинин чоңдугу ал
ичиндеги торпок эмес, бала эмес, жөн эле шишип кеткенден болушу мүмкүн. Ошондуктан мындай нерселер белгисиз болгондуктан белгисиз нерсени сатуу өзү дурус эмес. Биз жанагы айтып жаткан Алымдар Кеңеши 2018-жылы чыгарган фатвасы боюнча тармактык маркетингдердин баардык түрлөрү арам. Эмне себептен? Анткени карар бар. Карар деген белгисиздик көп деген болуп жатат. Жана кумар бар ал жерде. Мейли кийинкисин айталы. Кийинкилер негизи соода дурус болуш үчүн демек ушул 8 шарт болуш керек болду. Анан соода дурус болсо, жана саттым алдым делсе, анда толук түрдө күчкө ээ болуп дагы товар сатуучудан сатып алуучуга толугу менен өтүүгө милдеттүү болот. وللمشتري أن يتصرف في العين المبيعة بالبيع قبل استلامها إن كانت عقارا لا يخشى هلاكه وليس له أن يؤجرها قبل قبضها كما أنه ليس له أن يتصرف في المبيع قبل قبضه لا بيعا ولا إجارة إن كانت منقولا. Эгерде сатылган товар кыймылсыз мүлк болсо, анда сатып алган кардар кыймылсыз мүлктү колуна алганга чейин сатып жиберсе уруксат, каалаганын кылса уруксат, бирок ижарага бергенге болбойт дейт. Ошондой эле эгер кыймылдуу мүлк болсо, анда колуна алмайынча, кабыт кылмайынча андай нерсени сатууга болбойт, ижарага берүүгө болбойт деп айтылды. Дурус болуп, күчкө ээ болуп, лазим, сахих болсо дагы, бирок дагы бир шарт калат экен. Мындай соодада кожоюн каалаганын кылса болот. Кааласа сатат, кааласа белекке берет, кааласа мисалы өзү пайдаланат. Бирок бул кайра сата турган болсо, эгер ал кыймылсыз мүлк болсо, анда кыймылсыз мүлк адатта бул талаш маселе болгон. Аби Юсуф рахматуллаху алейхи кыймылсыз мүлктү колго алганга чейин сатып жиберсе болот деген. Мисалы, мен Бишкекте туруп көлдөгү үйүмдү сатсам. Мындай дейли. Мен көлдөн үй сатып алдым азыр. Үй сатып алдым дагы өзүм бара элекмин, көрө элекмин. Анан башка бир кардар чыгып калды. Ошол кардарга ошол эле үйдү ошондой эле сыпатта сатып жибердим, барабай эле. Көрбөй эле, өзүм өткөрүп албай эле. Ушул шариатта болбойбу десе, Аби Юсуф рахматуллаху алейхи болот, уруксат дейт. Анткени үй адатта жоголуп кетпейт, ордуна турат дейт. Эми имам Мухаммад рахматуллаху алейхи болбойт деп айтат. Бул эми мазхабта талаш, фатва Аби Юсуф рахматуллаху алейхинин сөзүнө берилген. Демек, ал эми кыймылдуу мүлк болсо, мисалы, мен машина сатып алдым, машина базардан көрө элекмин, анан барып көргөнгө чейин башка бирөөгө ошол машинаны сатып жибердим. Бул шариатта дурус эмес, сөзсүз колго алыш керек, мүлккө өткөрүш керек деп айтат бардык алымдарыбыз. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар: "Нахан бей'i ма лам юqbat". Пайгамбарыбыз колго алынбаган, мүлккө өтпөгөн нерсени сатуудан тыйган дейт. Эмне себептен сатуудан тыят? Бул жерде карар маселеси болуп калышы мүмкүн. Белгисиздик, сен сатып алган нерсе сен барып колуң алгычак жок болуп кетиши мүмкүн. Сенин өзүңдүн соодаң мисалы дурус болбой калышы мүмкүн, а сен ошол сатып алган нерсени башка бирөөгө ошондуктан сата албайсың деп айтышат. Ошондой эле мисалы жарымындан сатсаңыз болбойт. Мисалы эки машинаны бир сатып алып туруп, экинчи машинаны көрө эле сатып жиберсеңиз дагы болбойт деген сөз болот. Эми садака менен белекте көрбөгөн нерсени сатып жиберсе болобу деген маселе бар да. Ошондо мисалы бирөө сизге белек берди. Белек кандай белек болсун? Так. Бирөө сизге мисалы бир жылкыны берди белек кылып, ал жылкыны көргөн жоксуз, анан башка бирөөгө ошону сатып жибердиңиз. Аби Юсуф рахматуллаху алейхи уруксат дейт экен мындай сооданы. Ал эми калган имамдарыбыз уруксат эмес дейт экен. Тескеринче, Аби Юсуф рахматуллаху алейхи уруксат эмес дейт экен, калган имамдарыбыз уруксат дейт. Анткени белекке берилгенден кийин бул кабыл алганда кааласа өзү кабыл алат, кааласа ошол белекти башка бирөөгө сатса, барып ал кабыл алса, өзү кабыл алгандай өтө берет деп айтат алымдарыбыз.
إذا استلم المشتري العين المبيعة عقارا كانت أو منقولا على أنها مملوكة للبائع فله أن يتصرف فيها بجميع التصرفات. Егерде қардар товарды сатып алған болса, айырмасы жоқ, ал қимылды мүлікпі, қимылсыз мүлікпі, ал ошол сатып алған нерсесіне толық ие шығып, қалағандай қолдана берсе болады дейді. ولا يمنع تصرفه من استرداد العين للمستحقها إذا ظهر أنها مستحقة للغير وثبت حقه فيها. Ошондой эле кардардын кылган иштерин, мисалы сатып берди, кардар сатып алган адам колдонду, сатты, башка нерсе кылды, ижарага берди. Анан ошол нерсенин ээси башка бирөө болуп чыгып калды. Мисалы, мен бирөөдөн жер сатып алганмын. Анан ошол жерге үй куруп койдум. Үй курсам, кийин 5 жылдан кийин бирөө келди дагы, бул жер меники эле, сен паланча деген, сен Балтабайдан сатып алыпсың, мен Тешебаймын, бул жер меники эле деп келип калды. Ошондо мен акылуу элем жанагы жерге үй салууга деген маселе турат. Ооба, шариатта эгер Балтабайдын үйү деп билип мен сатып алган болсом, документтерди, анын документи болсо, анын атында болсо, ал жерге үй сала берсем, шариатта уруксат. Бирок эгер башка бирөөнүн үйү болуп чыгып калса, эгер соттошкондон кийин Балтабай менен Тешебай, сот Тешебай тарапка чечип берсе, анда эмне болот? Анда жанагы жер ошо Тешебайдыкы болуп, Тешебайга өтүш керек болуп калат. Ал эми менин жанагы кылган иш аракеттерим, ошол үйгө курган, ошол жердин үстүнө курган үйүм бул меники болот. Мен кааласам аны көчүрүп кетсем болот, кааласам жанагы Балтабайга барып кеткен үйдүн расходун талап кылсам болот. Мисалы, мен мынча сомго үй салдым эле, жер сеники эмес экенсиң, мага алдап сатып жиберипсиң, же тактабай туруп сатып жиберипсиң, эми мага ушул акчаны төлөп бер деп доолашым керек болот. Кудай сактасын мындай окуядан. Бирок шариятыбыз ушундай. Шариятыбыз эгер сатып алынган товар башка бирөөнүкү болуп чыгып калса, анда аны кайтарып бериш керек, дагы сатуучуга кайра ордун толуктоо үчүн барып талап кылат кайра акчасын. Бул нерседе сөзсүз анан далилдеш керек, соттун чечими керек. Мисалы, шариатта болбосо, эгер бирөө келип бул жер менин жерим десе, мен анын сөзүнө ишенип эле макул сенин жериң экен деп берип койсом, анда ошол жерди саткан Балтабайга барып мен акчамды доолай албайм. Анткени далилсиз эле бирөө келип бир жерди өзүнүкү деп мындай идея кылса, жар салса, мен ага ишенип алгандыгым үчүн бул жерде сөзсүз далилдеш керек болот. Анан далилденгенден кийин жанагы маселеде кардар сатуучуга барып кайра акчасын алыш керек болот шариатта. Аллахым баарыңыздардан ыраазы болсун. Аллахым баарыбыздан ыраазы болсун. Акыйкатты акыйкат көрсөтүп аны ээрчитсин, жалганды жалган көрсөтүп андан алыс кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.